саламатсыңарбы достор. Силер менен кайрадан бөбөкечи көрсөтүүсүндө көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Достор, бүгүнкү көрсөтүүбүз аябай кызыктуу болот. Анткени бүгүн бизде конокто Жамботова Гүлмайрам эжекебиз болмокчу. Амансыңарбы? Эжеке, саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Алгач эле өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыңар, урматтуу балдар. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, Кара Суу районуна караштуу номер 76 Эркин Кыргызстан орто мектебинин директору Жанботова Гүлмайрам Карабаевна. Эжеке, алгач ушул кесибиңиз жөнүндө сурап кетсек, ушул директору кызматка кандай эмгектер менен жетиштиңиз? Алгач мектепке киргенде мугалим болгонсуз. Андан кийин кандай кызматтарды аркаладыңыз мугалим? Мен бул мугалим кесибин 17 жылдан бери аркалап келем. 17 жылдык стажым менен анын ичинде 7 жыл окуу бөлүм башчысы болуп иштедим. Анан 2 жылдан өттү, 3-жылга жылга баратат. Ошол Кара Суу районуна караштуу номер 76 Эркин Кыргызстан орто мектебинин директору катары кызматымды аркалап келем. Кичинеңизде эле мугалим болууну кыялданчусузбу? Албетте. Ушул суроого мен өзүмдүн кичине кезим азыр көз алдыма элестетилди. Биз кичинебизде эми кыздар, кошуна кыздар, эже сиңдилер кошо бирге ойночубуз. Анан ал кезде мен балдар бакчасына, апам ош балдар бакчасынын жетекчиси болгондугуна байланыштуу балдар бакчасына барчубуз биз. Анан кичине бош кездерибизде ойночубуз, кыздарча болуп алып, ошол жерде биринчи эле ошол мугалим болуп ойнойбуз деп ошол оюну мен чыгарчумун. Анан ошол эжелерим болсо дагы силер мага окуучу болосуңар, мен силерге мугалим болом деп аларды отургузуп коюп, апам сумкасын көтөрүп алып, ошол кыздарга, кошуна кыздарга, эже сиңдилерге сабак өтчүмүн. Анан ошол жерде бир Аяш эжем деп койсом да болот. Менин досумдун эжеси суроо берип калган мага. Гүлмайрам, чоңойгондо сен ким болосуң деп суроо бергенде, мен математик мугалим болом деп жооп берсем, анда абдан жакшы. Сен ким сураса, мага окшоп сенден ким сурай турган болсо, мен чоңойгондо физматка тапшырам, математика сабагына мугалим болом деп жооп берип жүргүн деп айткан. Ошол кезден бери эле, ал болжолдо айтканымда 5 жаш убактым болчу. Ошол кезден бери эле мен математика мугалим болууну кыялданып келгенмин. Кыялдар орундалат, качан сен аракет кылсаң деген кыргызымда бир жакшы сөз бар. Мен ошол кыялдарым орундалып, мен сүйүктүү окуучуларыма, балдарыма билим берип, азыр мугалим болуп кызмат кылып келе жатам. Эжеке, ушул кайсы жогорку окуу жайга тапшырдыңыз эле? 1999 жылы Ош шаарындагы номер 28 Уркая Салиева атындагы орто мектепти аяктап, ошол эле жылы мына Ош мамлекеттик университетинде ошол физика, математика жана информатика бөлүмүнө тапшырып, 2004 жылы аяктагам. Жеке, канчынчы класстарга сабак бересиз? Эртең менен окутсаңыз керек, Мен 5 класстан 11 класска чейин негизинен сабак берем. Анан 6 класс түштөн кийин окуган үчүн азыркы учурда 6, 8, 9 класска сабак берем. 8, 9 класс эртең менен, 6 класс түштөн кийин окуйт. Эртең менен мектепке бара жатканыңызда кандай сезимдер болот? Мен мектепти экинчи үйүм катары билем. Анан көбүнчө эле мектепте өтөт, мектеп жетекчиси болгондугуна байланыштуу дагы эртең менен жумушка кетем, кечиндеси келем. Анан мектепке баратканда бир мен майрамга бараткандай эле барам. Эжеке, ушул мектепте конкурстар, ошондой олимпиадалар болот эмеспи? Ошолорго даярданып, кээде мектепте жатып калган учурларыңыз болгонбу? Жогору жактан буйруктар келип, ошол конкурстарга катышуу болуп калса, мектепте жатып калган күндөрүм болгон эмес, бирок өзүмдүн апамдын, ата-энемдин үйү ошол мен иштеп жаткан мектептин жанында болгондуктан, ошол үйдө жатып калган күндөрүм болгон. Жаш жетекчи жана улууларга иш буйрууда кандай кайрыласыз? Улууларга иш буйруганда эми бизде Советтер Союзунун мугалимдери дагы бар, иштешет. Алар азыркы жаштар десем, алар дагы тартынып калбасын. Жаштарга салыштырмалуу улуу эжекелерге иш буйруп атканда сенин көзүңөн билет дагы ишти убагында так аткарышат. Мен аларга ыраазымын.
Жеке ушу өзүңүз дагы жеке конкурстарга катышкансызбы? Абдан жакшы суроо берилди. Рахмат. Катышканмын. Азыр мен эстеп айтсам, 2008 жылы Нариман айыл өкмөтүнө караштуу айыл өкмөттө 16 мектеп карагандыктан ошол мыкты мугалим конкурсу жүрүп калган. Анан ал кезде 2007 жылы окуу бөлүм башчысы болуп тайындалганыма байланыштуу бул конкурска бир гана мугалимдер катышсын деп айткан биздин куратор. Анан мен окуу бөлүм башчысы болсом дагы мен кызыгып атам, ушул конкурска катышып көрө берейин, орун албасам албайын, жөн гана катышып көрөйүн деп кызыгып катышканмын. Анан 16 мектептен 2-нчи орунду алганмын. Анан ошол боюнча кызыгуум күч алып 2012 жылы мыкты мугалим кароо сынагына 30 адыр айыл өкмөтүнө караштуу номер 9 Мамасал Тишебаев атындагы орто мектептен чыкканмын. Айыл өкмөттөн 1-нчи орунду алдым, райондон 1-нчи орунду алганмын. Анан областтык турунда мыкты мугалим 2012 кароо сынагында 2-нчи орунду алганмын. Андан сырткары 2010 жылы 7 окуучуну жаш инспектор кароо сынагына даярдаганмын. Ал жерде биринчи катышканда мен окуучуларым кичине болгон. Номер 76 Эркин Кыргызстан орто мектебинде анда сабак берчүмүн. 5 класстарды катыштырып, райондон 3-нчи орунду алганбыз. 2011 жылы дагы кызыгуубуз күч алып, ошол эле окуучуларды даярдап, зонадан бирди айыл аймактан бирди алганбыз. Райондон 1-нчи орунду алганбыз. Областтан 1-нчи орунду алып, ошол 7 окуучу менен республикалык деңгээлде ушул кароо сынакка катышып келгенбиз. Андан сырткары бизде Ош билим берүү институту бар. Ал жерде ар 5 жылда мугалимдерди курстан өткөрүп турат, билимин жогорулатуу максатында. Математика сабагы боюнча ошол курска дагы барып, мыкты идея конкурсуна 1-нчи орунду алдым. Кийин окуу бөлүм башчысы тарабынан барып, анда дагы ошол мыкты жаратмандык конкурсунан 1-нчи орунду алдым. Директорлор боюнча дагы барып 1-нчи орунду алдым. Кечеги азыр февраль айында дагы математика сабагы боюнча окууга барып, ал жерде Санарип мугалим конкурсунан дагы 1-нчи орунду алдым. Жеке мектептин директору болуп эмгектенип жана жөнөкөй мугалим болуп иш аткаргандардын айырмачылыгы барбы, айтып берсеңиз? Албетте бар. Мугалим болуп, өзү негизи мугалим болуп иштөө бул түшүктүү иш. Бирок жаксы ал түшүгү деле көзүңө көрүнбөйт да. Негизинен мугалим болуп иштегениңде сен бир класска, анан класстын ата энелерине гана жетекчи болсоң, ал эми мектептин директору болгонуңда ошол мектептин жалпы окуучуларына, жалпы мектеп мугалимдерине, анан ата энелерине дагы жетекчи катары кетесиң. Анан бул директор деген жоопкерчиликтүү иш болгон үчүн баарына үлгүлүү болушуң керек. Ошол жактарынан айырмачылыктары бар. Эске ушул баарыбыз билмекчи эле мугалимдердин айлыгы аз да. Ошол сиз эгерде билим берүү министри болуп калсаңыз, сиз ошентип билим берүү министри болуп калсаңыз, ошол кайсыга көп көңүл бурмаксыз? Мугалимдердин айлыгынабы же окуучулардын окуу сапатынабы? Туура айтасың. Мугалимдердин айлыгы аз. Мисалы үчүн мектепте жетекчи болуп иштесек дагы бир алган айлыгыбыз бир айга эми жеткиргенге аракет кылабыз. Анан кече 2020 жыл биз баардыгыбызга белгилүү болгондой бул оор жылдардын бири болду. Ошол кезде мугалимдер кыйналды, себеби телефондон, ноутбуктан кыйналышты окуучуларга сабак өтүүдө. Айлыктары телефон алайын десе, же телефонуна жетпеген мугалимдер да болду. Ноутбук алайын десе, ноутбук алганга дагы акчасы жетпеген мугалимдер болду. Деги эле өзүнүн үйүндөгү азык түлүгү жетишпей атса дагы окуучулардын билими үчүн телефон, ноутбук алып кредит болсо дагы ушул билим берейин деген мугалимдерибиз көп эле кездешти деп айтсак болот. Мен мугалимдерге ыраазычылык билдирем. Ошол 2020 жылдын баатырлары болду. Врачтар, мугалимдер баатырлары болду деп айтсам да жаңылышпайм. Анан эгерде билим берүү министрлиги болуп калсам,
анда биринчи ошол айлыкка дагы мугалимдердин окуучулардын билим сапатына дагы көңүл бурмакмын. Себеби шарт болбосо билим сапат жогорку деңгээлде боло бербейт. Анан шарт жок деп деле отура бербеш керек. Ошол шартты жаратуучу дагы жаратмандык дагы бул мугалимдин өзүнүн колунда. Жеке жашооңузга кайрылсак, үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Үй бүлөм тууралуу айтсам, азыркы кезде үй бүлөлүмүн. Жолдошум Кабылов Алтынбек Отсадыр айыл өкмөтүнө караштуу Кара Дөбө айылында турабыз. Кайненемдин колунда турам. Кайненем апа дейм. Менин сүйүктүү апам десем дагы жаңылышпайм. Эки кыздын сүйүктүү энесимин. Мен турмушка чыккандан бери студент болуп, анан студент окуум бүткөндөн кийин эле жумушка кирип, көбүнчө көчөдө эл кызматындабыз. Анан үйдө эки уул, эки кызымды караган, үй жайымды караган, ошол менин апам десем дагы болот. Түз эфирден пайдаланып, мен ошол үйдө отурган азыр апам кичине сыркоолоп жатат. Ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, биздин бешинебизге бар болсун. Анан кээде азыр ушул ийгиликтерге жетүүмдүн бирден бир мындай жардам берип турган дагы ошол апам деп айтсам болот. Себеби көптөгөн кеңештерин берет. Анан кээде жолдошум кээде кызганып ынабай койсо, апам унатат, ыраазымын. Эжеке, азыр сиз айтып койбодуңузбу, элдин кызматындабыз депчи. Ушу мугалимдиктен башка элге кандай кызмат аткаргансыз? Башка кызматтарды атап өтсөм, биздин айылга Отсадыр айыл өкмөтүнө караштуу Кара Дөбө айылында жашайм азыркы учурда. Ошол айылга айыл өкмөткө негизинен 2016 жылы Агахан фонду тарабынан уюштурулган бирге долбоору барып калган. Ал жерде анан жерлерде өздөрүнүн жыйындарын өткөрүшүп, лидерлерди тандашкан проект жазуу боюнча. Анан ошол кезде биздин ошол номер 9 Мамасал Тишибаев атындагы орто мектепке дагы барып жыйын өткөргөн. Проект жазуу боюнча өздөрүнүн идеяларын айтышкан. Анан мен ошол проект жазганда ошол лидерлердин катарына мен дагы кошулуп калып, Түнкү Чыракка проект жазганбыз. Түнкү Чыракка Отсадыр айыл өкмөтүнө караштуу Кара Дөбө айылындагы чоң жолдун жээгине 1,6 миллион сомдук проект жазылган. Анан ошол проектибиз ишке ашып, азыркы күндө элге кызмат кылып келүүдө. Андан кийин 2017 жылы ошол эле Отсадыр айыл өкмөтүнө караштуу Кара Дөбө айылында жайгашкан ФАПка, ал кезде башта ошол ФАП чоюн печке менен жылытылчу. Капельница алганы келген оорулуулар ошол кышындасы келсе, чоюн печкеде от жаккан үчүн түтөп, реакция жүрүп кетчү. Анан ошол ФАПтын жылуулук системасын оңдоо максатында дагы АРИС программасына проект жазганбыз. Ал проект дагы иш жүзүнө ашып, азыркы учурда элге кызмат кылып келүүдө. Сиз айтып өткөн проект жазуунун кыскача жолдорун айтып берсеңиз. Ал проект жазганда ошол долбоорлор өзү келет, анан сабактарды өтүшөт, кандай жазганды өздөрү үйрөтүшөт. Эгерде ошол үйрөткөн сабактарын туура кабыл алып, андай жаза турган болсок, анда сөзсүз түрдө ишке ашат. Анан ал жерде проект жазуу элетин болбосоң, презентация да кылып бересиң. Ошо презентация кылганда дагы бир уккулуктуу презентацияларды жасап берүү керек да. Эжеке, проект жазып азыр айтпадыңыз, презентация кылып беребиз деп. Ошондо көп эл чогуу укса керек, Ошондо мындай сүрдүгөсүзбү, биринчи чыгып өзүңүздүн презентацияңызды айтканда? Презентацияны айтканда, биринчи жолу презентация кылганда, чынын айтсам, мен көз алдыма менде сүр болгон эмес, бирок жаш болгон. Себеби Түнкү Чырак бизге керек болгон. Өзүм бир тууган кайнагам, эң чоң кайнагамдын кызы авария болуп, КАМАЗ алдында калып кеткен. Анан ошол Түнкү Чыракка жазбасак болбойт экен. Ошол биз чоң жолдун жээгинде жайгашканыбыз үчүн, жашаганыбыз үчүн авариялар көп катталчу. Ошолорду элестетип туруп эле мен сүр болгон эмес, бирок жаш аралаш презентация кылып бергем. Алдыга койгон максаттарыңыз барбы? Алдыга койгон максаттарыбыз көп. Өзү негизи максатсыз адам болбойт дегендей, максаттар негизинен көп эле.
Алардын бири биз ошол биздин Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Гүлай Эгемназарованын сөзү бар. Айылдын келечеги, башкача айтканда, Кыргызстандын келечеги мектептин партасынын үстүндө отурат. Ошолорго көңүл бургула дейт да. Ошол сөзүн бизди жетекчилерди аябай таасирлентет. Ошол себептен менин биринчи эле максатым ошо Кыргызстандын келечегине жараган бир чыгаан уул кыздарды тарбиялап чыгуу, өстүрүү. Андан кийин дагы көптөгөн максаттарыбыз бар. Аны Кудайым буйруса иш жүзүндө көрсөтөбүз деген үмүттөмүн. Эжеке, максаттарыңыз аябай көп экен, ишке ашсын деп тилектешмин. Ушул мен угуп калдым. Мектебиңиздерде ушул пандемия убагында ата-энелер чогулуп маскаларды өздөрү тигишкен экен, мектепке таратып беришкен экен. Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Ал тууралуу айта турган болсом, 2019-жылдын ноябрь айында бизде жанагы Лейликте Гапыр Мадаминов деген агайды дагы таанысаңар керек. Анан ал кезде Жетиген мектеп лицейинин директору Кыялбек Ахматов деген дагы агай болгон, азыр министерстводо иштеп атат. Ошолордун Энелер мектеби деген мектеби бар. Ошолордон үлгү алып, анан биздин мектепке дагы ачканбыз. Ата-энелер мектебин ачканбыз. Ошол ата-энелер мектебинде тажрыйба алмашкан ата-энелерибиз ошол пандемиядан кийин бизге 2020-жылдын 11-ноябрынан Кара Суу райондук билим берүү бөлүмү тарабынан Кара Суу райондук СЭСтин чечими менен мектепте реалдуу окуу ачылган. Реалдуу окуу ачылгандан кийин ата-энелерден айлансак болот. Ата-энелердин демөөрчүлүгү астында Кара Суу райондук билим берүү бөлүмү тарабынан, айыл өкмөтү тарабынан окуучулардын реалдуу окуусуна шарттар түзүлүп, каражаттар, санитардык гигиеналык абалды сактоо максатында шарттар түзүлгөн. Анан бирок бизде дагы мындай кичине кыйынчылык болот экен. Эми реалдуу окууга өткөндө ушу бет кап маселеси дагы кыйынчылык туудурду. Ошондо ата-энелер мектебинин катышуучулары өздөрүнүн демилгеси менен келип, биз окуучуларга жанагындай социалдык жактан муктаж үй бүлөнүн балдарына дагы, анан жалпы эле окуучуларга өзүбүздүн демилгебиз менен керектелүүчү каражаттарды өзүбүз алайлы дагы, бизге бир бөлмө бошотуп берсең, ошол жерде бет кап тигип окуучуларга таратсак деген сунуштарын айтышты. Анан аны биз кош колдоп эле колдодук. Өздөрү бир ата-энебиз айтып калды: "Мен Россиядан алып келген сурп бар эле, ал качествосу да жакшы, мен ошол сурпту берейин" деп калды. Анан бирөөлөр айтты: "Мен жанагындай тикчүү машинамды алып келейин" деп. Бир 3-4 машинасын алып келди. Калгандары керектелүүчү каражаттар менен камсыз кылышты, тигип окуучуларга бет капты бекер таратышты. Ошол ата-энелерге дагы терең ыраазычылык билдирип кетем. Бар болушсун. Ата-энелер бар, биз барбыз. Эжеке, сизге чоң рахмат. Анда эркин микрофон сизде. 2020-жыл бул адамдардын кадыр баркын, ден соолукту билдирген жылдардан болду десем дагы жаңылышпайм. Биринчиден ошол баарына эле ден соолук, мындай жаман апаттар келбесин эч качан Кыргызстанга. Узун өмүр, кажыбас кайратты каалайм. Ошол биздин өзү негизи келечек жаштардын колунда дейт. Канткенде дагы билимдүү жаштардын колунда. Биздин Кыргызстаныбызда билимдүү жаштар көбөйсүн. Силерге, азаматсыңар, силерге дагы ыраазычылык билдиремин. Ден соолук каалайм. Келечекте Кыргызстандын чыгаан уул кыздарынан болууңарга да силерге тилектешмин. Анан кыргыз элиме тынчылык, аманчылык, бакубат жашоо каалайм. Сизге да ийгиликтерди каалайбыз. Биздин студияга келип туруңуз. Анда достор, силер менен кийинки эфирде жолугушканча аман турууга. Саламатта калууга. Саламатта калууга.